Эми Кыргызстанга келген туристтер ден соолугун камсыздандыра алышат. Мындай кызматты мамлекеттик уюм сунуштай баштады. Бул кышкы туризм альпинисттер үчүн өтө маанилүү. Ар кандай кырсык болгон учурда мамлекет туристтерге жардам көрсөтө алат. Полиске ошол жактан виза алып атканда эле төлөп кошуп коюшат. Ошондой эле биз дагы ошол келип турган туристтерибизге бир ыңгайлуу шарт болсун деп. Ошол эле Нарынга, Көлгө, Ошко, Таласка жана тоо туризм бизде өнүгүп атат. Ошо туристтерибиз келип туруп, ушул жакта бир жоопкерчилик менен бир кандайдыр бир кырсыктап кала турган болсо, ошолордун баарына мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу ошо бир барып туруп бир жардам берип, ошолорго дагы бир условия түзүп берүү бизде ушундай иштерди кыла алып атабыз да. Буга чейин кооптуу оюн аталган көк бөрүүчүлөр дагы ден соолугун камсыздандыра баштаган. Көк бөрүү федерациясы полис албаган оюнчулар алдыдагы расмий мелдештерге катыша албайт деп эскерткен. Мында ар бир оюнчу 1 жылга 2800 сом төлөйт. Эгер ал оюн учурунда жаракат алса, мамлекеттик камсыздандыруу мекемеси 200 000 сомго чейин жардам берет. Камсыздандыруу полисин алып берип, камсыздандыруудан өткөзүү боюнча иш алып барып жатабыз. Алгачкылардан болуп биздин жогорку лиганын Сары Өзөнчүй командасы толугу менен камсыздандыруудан өттү, камсыздандыруу полистерин алышты. Ушул тапта өлкөдө чакан кыймылсыз мүлктөн баштап учакка чейин камсыздоо мүмкүнчүлүгү бар. Буга мамлекет жардам берип, камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталын 394,3 миллион сомдон 994,3 миллион сомго чейин көтөрүү чарасы каралып жатат. Деген менен айылдарда, алыскы аймактарда дагы деле маалымат жетишсиздиги байкалат. Бул жаатта элдин ишенимин арттыруу күндүн талабы болуп турат. Балдарды, машиналарды барын азыр сал солгундап калды. Жакшы ушу Күлчөдө бар экен, мен каерде экенин билбейт дагы экенмин ушуну. Эми камсыздандырайын деп атасызбы? Сөз камсыздандырыш керек да. Буга элге айтарым ушу камсыздандыргыла, бул күйбөйсүңөр. Эми мындай кырсык болбосун, мунун бетин нары кылсын. Бирок ошону эме кылып коюш керек. Камсыздандырып коюш керек. Бирок тилекке каршы мыйзам аткарылбаган учурда эч кандай административдик чаралар каралбагандыктан республикада 1 миллиондон ашык турак жайдын 11%дан ашыгы гана камсыздандырылган. Айтылган мыйзамды ишке ашыруу максатында мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлүп, 2016 жылдан тарта иш алып бара баштаган экен. Бирок бул уюмга саясий да, каржылык да жетишээрлик көңүл бурулбаптыр. Азыркы учурда жоопкерчиликти алып, мамлекеттик камсыздандыруу уюмун ар тараптан колдоп, жандандырууга кириштик. Ушул тапта өлкө аймагында 1 мамлекеттик жана 14 камсыздандыруу компаниясы иш алып барат. 10 күн мурда президент Садыр Жапаров акыркы 30 жылда камсыздандыруу тармагына мамлекеттик колдоо жетишээрлик болбогондуктан өлкөдө камсыздандыруу деңгээли төмөндөп кеткенин өкүнүч менен белгилеп, мындан ары компанияга колдоо болуп жатканын билдирген. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.